Таттуу уйкумду телефондун шыңгыраганы бузду. Саат 6-дан өтүптүр. Сабакка кеткиче от жагып кетишим керек эле. Сиңдин илер мачка болсо да жылуу отурсун дейм. Ушундай күн келери түшүмө да кирчү эмес. Атам менен апам эрте үйлөнүшүптүр. Атам колунан да тилинен да келген кыйын киши экен. Элдин асты болбосок да арты эмес элек. Жаңы салынган үйүбүз, бир неке мал. Атам жумушка барып келген машинебиз бар эле. Атам шаарда өрт өчүрүүчү мекемеде иштейт. Ал жаш кезинде жетим калып, бир туугандарын да билчү эмес. Апам бир үйдүн кичүү кызы болгондуктан тайкелер жакшы жардам берчү. Эртең менен апам от жагып, чай кайнап баштаганда сүт чытынган жыт менен турчумун. Апам бизге чай берип коюп, өзүнүн иши менен алек болчу. Атам өзү жетим өскөнгөбү бизге аябай мээримдүү төгүп бакты. Апама бир катуу сөз айтпады. Жайында баарыбызды салып алып көл жээгине же шаркыратмага алып барып эс алдырып келчү. Күндөгүдөй сабакта болчумун. Эжейим кирип, үйгө бар тез, деди. Эчтеке түшүнгөн жокмун. Үйгө келсем, топтошкон эл, апам ыйлап отурат. Бир туугандарым көздөрүн алайтып бурчта отурушат. Жумушка кеткен атам жүрөгү токтоп каза болуптур. Ыйласак да, чыркырасак да атам күлүмсүрөп уктап жаткандай кете берди. Анан апам өзүн такыр таштап салды. Атам кеткени ызы-чуу болуп ойнобой, баарыбыз апамды тегеректеп отурабыз. Атам менен бирге үйдөгү кут кеткендей болду. Тайынем 40 жашына чейин болуп кетти. Окуудан келсем апам шаңдуу кабагы ачылганын эми көрдүм. 8-март болчу. Аяштары көңүлүн көтөрүп коелу деп келишиптир. Ошол күндөн баштап апамдыкы башталды. Апам ичип калды. Башында үйдө ичсе, азыр көчөгө чыгып кетет. Чыкпас үчүн үйгө алып келип берем. Болбосо чатак чыгарат. Бизге да колу тие турган болду. Тайларым дарылатып да көрүштү. Бирок келген эле күнү ичип алат. Эмне ойлоп болсоң ошо бол деп тайкем тайынемди алып кетти. Мектептен келсең үй жайытка чыкпай калган. Тамак жок, үй муздак, сырттагы эмес үйдөгү гүлдөр кабурап калды. Тайынем түтпөйт, эт, май, куруут берип ийет. Ошентип апамдын эчкенине да көнүп жашап жаттык. Кошуна Зуура эже небереси сүйрөп чыкса, кичүү иним ойноп жүрүптүр. Небереси түшүрүп жиберген боорсокту алып, бутакка кыстарып коет. Аны иним барып алып жесе, эже көзүнө жаш алып ыйлайт. Ошол күнү орозонун 5-күнү экен. Ал эже тегерегиндеги орозо кармаган аксакалдарды ооз ачырмак экен. Төртөөбүздү кошо чакырды. Ачка болсоң, энилерим барып дасторконго биринчи кол салаары белгилүү эле. Үйдө жакшылап тыйып чыктым. Эженин дасторкону аябай кенен экен. Алгыла десе эле энилерим эже бизди алып калып, кана бата кылчы деп 4-класстагы эниме карады. Биз бата кылганды билбейт экенбиз. Эженин 2-класстагы баласы аябай сонун бата тиледи. Чоң ата, чоң апасын, бир туугандарын, кошуна колуңдордун баарын тилеп айтып, акырында Азиздин апасы арак ичпей калсын, деди. О, мен деп сөз айта албай калдым. Эже да Кудайдан күндө тилеп атам, апаңар оңолор, деди. Бизге шорпотур алган эт берип жиберди. Үйгө келсек, апам чалкасынан түшүп жатат. Эч нерсе билбейт. Иним жана бата кыл десе, билбей жаман уялдым, деди. Бата кылганды үйрөнгүлө, өзгөчө азыр орозо күнү кабыл болот экен деп билген кишидей айттым. Өзүм болсо кечиксем да орозо кармайын дедим. Иним да, мен да кармайм, деп орозо кармап баштадык. Карыпбай ата инимди ооз ачырган жерге ээрчитип барып жүрдү. Жума намазга барат. Бир күнү жеңелер ооз ачырды. Барсам, классташ кызым апасы экөө тең келишиптир. Ошол жерде бир гана менин апам жок. Үйгө келип аябай ыйладым. Иним экөөбүз саарлыкта апам арагын таштап, биз менен чогуу орозо кармаса экен деп тилендик. Эртең менен дарбазасынын эшиги ачылып жабылганын ойгонуп кеттим. Карасам, апам жок. Дагы кетти, дедим. Бир аздан соң кайра ачылды. Башымды көтөрүп карап турдум. Апамдын 2 колунда чака, сууга барып келиптир. Апамды биринчи көрүп аткандай карап калдым. Себеби сооп. Эч нерсе болбогондой от жагып, мурдакыдай чай ичти. Бозоргон үйүбүзгө кадимкидей жан кирди. Апам да зам атта дасторкон жайып, тегеректи ооз ачырды. Көзүмдөн жашым көлдөтүп,
Кудайдан сураганым, инимдин мечитке барып, дуба кылып сураганы, 4 жаштагы инимдин чай ичкен сайын апам арак ичпей калса экен, деп ата кылганы. Кудайдын кулагына жеткенби? Апам токтотту. Көрсө байкуш апам, атаман кийин катуу депрессияга кабылган тура. Көп сүйлөбөгөн киши ичинен сыза берип, арак менен күйүүтүн баса берчү тура. Апам кылганына өкүнүп, намаз окуп калды. Үйүбүз берекеге толду. Жашоо өз нугуна түшүп бара жатты. Кичүү инимди бата кылып кой десек, апам ичпей калсын, мен десе, апам уялып калар эле. Орозонун касиетин ушундан билдим. Үй бүлөнү орозо кармап, намазга чыкканга көмөкчү бололу. Бар болуңуз. Саламат Өмүралиева, Москва шаары. Азия Ньюс гезитинен алынды. Күн берген Тахмина Али.